Интернеттин ылдам өнүгүүсү технологиянын ыкмаларындагы ар түрдүү өзгөрүүлөргө алып келет. Интернет баракчасын барактаганыңда сансыз соода аянтчыларды көрөсүң. Мисалы ошол эле дүйнөлүк атактуу AliExpress, Taobao сыяктуу интернет дүкөндөрдөн товарларды буйрутма менен сатып алсаң болот. Бирок көпчүлүк колдонуучуну ойлондурган нерсе бул товардын жеткиликтүү мөөнөтү, анын сапаты жана карта аркылуу төлөнгөн акча каражатына кооптонуу. Адатта жаралган тоскоолдуктарды жоюуга Кыргыз почтасы жарандар үчүн ишенимдүү жана жеңил электрондук соода борборун ачты. Бул көйнөктүн өңүн тандайт, кандай өңгө керек болуп жагат. Андан кийин ошол өзүнө керектүү размерин тандашат, жеткирүү кызматын тандашат. Жеткирүү кызматын тандагандан кийин анан сатып алуу деген кнопкасын басышат. Заказ кылгандан кийин клиент Кыргыз почтасында жарандардын интернет аркылуу буйрутма берүүгө атайын системалуу компьютер орнотулган. Ал жактан дүйнөлүк рынокко чыгуу менен өзүнө жаккан товарга буйрутма бере алат. Көрсөтүлгөн сумманы атайын почтанын кызматкерине төлөп, далилденген квитанцияны алат. Ал эми жеткирүү акысын мамлекеттик мекеме өз мойнуна алган. Кардар товарга көрсөтүлгөн гана сумманы төлөөрүн тиешелүү тарап билдирди. Мына электрондук интернет магазиндерге мындай ишенич, коркунуч бар да, коркуу сезими бар. Психологический барьер бар. Мындай төлөөгө келгенде бул акча каяка кетип калат деген суроо турат да. Биз ошол анан кээ бирде болсо электрондук бул площадкаларда сатып алганда карточка керек болот да. Ал карточка кээ бир кишилердин карточкасы жок, өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн биз ошол проблемаларды чечүү максатында электрондук соода борборун ачып атабыз. Аталган борбордо өндүрүүчүлөрдүн товарларынын сапатын айырмалоону жана үйдөн чыкпастан кантип товарды тандап акысын төлөөнү үйрөтүүчү адистер олтурат. Буйрутма берүүдө жаралган көйгөйлөр боюнча атайын менеджерлер акысыз жардам берет. Сатып алуу жолун жакшы билген операторлор отурат. Ал элден келген кардарларды бардыгына тең түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, түшүндүрүп берет да баарын. Төлөө жагындагы же болбосо ушул жерде туруп сатып алса болот. Кыргыз почта мамлекеттик ишканасы учурда Кытай мамлекеттик ишканасы менен эки тараптуу келишимин түзгөн. Ал өлкөдөн буйрутмага берилген товарлар ишенимдүү түрдө кардардын товарын 1-2 ай убакыт аралыгында жеткирет. Ошондой эле электрондук коммерция борборлору жакын арада дагы 4 жерде ачыла тургандыгын жетекчи белгиледи. Жылыз Байысова, Аделет Чокуаев, СТВ.